Бул 269 гектар жерде жайгашкан Орталыш суу кампасы Борбор кала тургундарынын 40%-ын ичүүчү суу менен камсыз кылат. Анда жалпы 144 скважина жайгашкан. Бишкек суу канал ишканасынын кызматкерлери 9 топтолчу жайдын ичин тазалоодо. Бүгүнкү күнү мына водозабордун ичинде 9 подпиточный озера деп коет орусча айтканда. Ошонун ичинен 9 эң чоң озеролордун ичин тазалоо жумуштарды бүгүнкү күнү аткарып атабыз. Силер өзүңөр көргөндөй камыштар менен, бактар менен өсүп кеткен. Подпитка болуш үчүн биз ушулардын баарын тазалап чыгыш керекпиз. Подпитка бул бизге эмне берет? Суу топтолуш үчүн ушулардын баарын тазалайбыз. Тазалагандан кийин суунун статистикалык уровени көтөрүлүш керек да. Орталыш суу кампасы Аларча жана Аламүдүн дарыяларынан толот. Андан соң суу топурак аркылуу сиңип, жер астындагы бассейндин статистикалык деңгээлин жогорулатууга жардам берет. Шаарды суу менен камсыз кылуу үчүн ишкананын 334 скважинасы иштесе, анын дээрлик жарымы Орталыш суу кампасында жайгашкан. Түтүктөрдүн тереңдиги 180 метрден 250 метрге чейин жетет. Алардын иштөө эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жумушчулар жыл сайын оңдоо иштерин жүргүзөт. Вот сейчас занимаемся откачкой скважины. Биз азыр скважина канча суу соруп чыгарганын өлчөп жатабыз. Бул түтүктөр жылдап сууну соруп чыгаруу мүмкүнчүлүгү төмөндөп кетет. Ошол себептен мындай оңдоо иштерин жүргүзүп келебиз. Бишкек суу канал ишканасынын жетекчиси белгилегендей, тургундарга суу өзү эле бара калбайт. Жеткирүүгө 3 насос колдонулат. Аларга кеткен электр энергияга, аймакты кайтарууга милиция кызматкерлерине, ишканада иштеген кызматкерлердин айлыгына жана жалпы эле бүтүндөй системаны тейлөөгө көп чыгым талап кылынат. Эл бүгүнкү күнү өздөрү түшүнүш керек. Суу жөндөн өзү келип аткан жок. Бунун баарын бүгүнкү күнү Бишкек водоканалы ошо 1589 адиси иштеп турат. Ошол эле электр энергия жакты айтып кетсек, охрана объектов айтып кетсек, ошол көп каражаттар бүгүнкү күнү кетип атат. Анан 10 сом 45 тыйын деген бул 1 тонна сууга бул абдан аз негизи бүгүнкү күнгө. Эл биринчи өзүнөн баштаса, суунун экономиясын, ошондо менин оюмча проблемалар бар көбүнчө чечилет да. Мындан тышкары Чыңгыз Жумалиев ичүүчү сууну сарамжалдуу пайдалануу маанилүү экенин белгиледи. Ал башка ресурс сыяктуу эле сууда чектелүү экенин, андыктан аны үнөмдүү пайдалануу керектигин Борбор калаанын тургундарына кайрылды. Тилегетели Жакшылык Исаков, ЛТР, Чүй облусу.